Россияда мигранттарга айдоочу болуп иштешине тыюу салынды. Орусиянын Калининград облусунун губернатору Антон Алихановдун буйругу менен мигранттарга автобус айдоого, таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салынды. Маалыматка ылайык, жарлыкка ылайык, мигранттар тарбиячы, набайчы жана кондитер болуп иштөөгө дагы укугу жок. Мындан тышкары мигранттарга башкаларды ишке орноштурууга, жумушчу тандоого жана батир берүүгө тыюу салынды. Губернатордун жарлыгы 3 айдан кийин күчүнө кирип, жыл аягына чейин иштейт. Облустук бийлик бул пандемия учурундагы чектөөлөргө байланыштуу болгонун, тыюу салынган тармактарда вирус тароо ыктымалдыгы бар деп табылганын билдирди. Калининград облусунда 1-июлдан тартып эмделбеген туристтерге саякаттоого тыюу салынды. Вируска каршы вакцина албаган кызматкерлер командировкага да чыга алышпайт. Балдар кинотеатр жана соода оюн-зоок борборлоруна ата-энелерсиз бара алышпайт. Орусиянын 20 чакты аймагында айрым тармактарда иштеген кызматкерлерге вакцина алуу милдеттендирилди. Москвада кафе-ресторандарға эмделген, ооруп сакайган же оорусу жоктугун аныктаган тест жыйынтыгы бар адамдар гана кирип тамактана алышат. Белгилей кетсек, Орусия коронавируска чалдыккан жана андан көз жумгандар саны боюнча дүйнөлүк тизмеде алдыңкы орунда турат. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Экс-депутат Жылдыз Жолдошова өзүнүн Facebook баракчасында билдирүү калтырган. Кайсы бийлик болбосун, жугундукорлордун чындыкты айткан инсандарга фас дээдиртип койчу. Бирок азыркы бийликтин үй бүлөсү менен түптөгөн жугундукорлору бар десе, мен ишенбей Айгүл Жапаровадан баштап баарын коргоого алган элем. Көрсө чын эле бар экен. Алардын жугундукорлордун айлык акылары айына 70 миңден 120 миң сомго дээри түзөт деген кеп бар. Ошол чын окшойт. Албетте, мындай акчага керек болсо, жугундукорлор энесин эмес өлкөнү сатат. Садыр Жапаров бир нерсени унутпашы керек. Ушул даражага бизге окшогон инсандар аркылуу жеткенин. Эгерде Садыр унутуп, жугундукорлору авири жок инсандардан группа түзүп фейктер аркылуу акылга сыйбаган уят сөздөр менен жашоолуу инсандар жөнүндө жаздырганыңар урматтуу Садыр Жапаровдун үй бүлөсү силерге абийир алып келбейт. Садыр сени чын дилинен колдоп келгендер деле эмес, сен үчүн камалган Каныбек Осмоналиевди дагы кидат эттиң. Азамат экенсиң. Жугундукорлоруңа кайрып жаздырып жатасың. Кызмат орду тийбей калса деп. Качан сенин кызмат ордун сурадым. Мага сенин кызматыңын кереги жок. Мен мамлекетиме жана элиме 42 жыл таза иштеп бердим. Бир резюме берген жокмун сага. Экинчи жазгандары сенин жугундукорлоруңун баласын иштен алып койсо деп. Баламы өзүңөр жумушка алдыңар. Чек ара, суу, энергетика, суу сактагычтар маселесинде керек болсо согуш чыгып кетет деген чындыкты айткан соң, Сүйүн Касманбетов айткандай иштен алыпсың уулума. Ала бергиле ага капачылык жок. Анткени менин уулдарым силер үчүн жумуштан айдалып запкы жешкен. Иммунитети бар алардын акыйкатсыздыкка. Анан эмне болду? Согуш болдук. Ошого жол бердиң го. Мен алдын ала айткан чындыгым тастыкталды. Аны кантип четке кагасың? Бийликтен эч ким жазаланбады же элден кечирим сурап койгон жоксуңар. Эртеби кечпи Баткен окуясы боюнча жооп бересиңер, ал эсиңерде болсун. Бирок силердин балдарыңар уур токмок алынып камалганда мен бүт күчүмдү жумшап, бийликтегилерге айбат көрсөтүп, балдарды алып чыкканбыз. Балдарга тийбе дегеним Атамбаевдин бийлигиндей болбо дегеним. Ошондой эле 11 жыл сени Садыр сатпай, жалгыз калсам да колдоп, элдин жүрөгүнөн түнөк алдырганым жалганбы? Президент кызматка бара жатканыңда ачык колдоп, бүтүндөй кыргызстандыктарды сени колдоп берүүсүнө чоң үгүт иштерин алып барганыңды кантип танасың? Сен унутсаң да эл унута элек. Эл унутса дагы жараткан унуткан жок. Ноябрь 2020 жылы Ала Тоо 24 ТВдан айткан элем. Исхак Разаковдай таза иштебесең, мен сага биринчилерден болуп каршы чыгам деп. Себеби элдин акыркы үмүтү, ишеничи сенсиң. Эгерде элүү сага болгон ишеничинен, үмүтүнөн тайгаланып кетсе, сынып калбасын деген жоопкерчилик менде өтө чоң. Таза иштей бергиле, силерге эч ким тоскоолдук кылган жок. Абсолютный бийлик өз колуңда. Туура берген сунуштарды туура кабыл албай, жугундукорлоруңа кайра жаздырасың. Мен эле эмес, чындыкты ким айтса болгондо да авторитеттүү инсандарды ит айтпаган сөздөр менен жаздыртып, коомго акылга сыйбаган тарбия таалимди киргизип жатасыңар. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Кандай гана күчтүү идеологияны алып чыкпагын, керек болсо бул ыкма тебелеп коет. Мага эмес, коомчулукка зыян алып келе турган нерсе. Койчу эми десе чейинден чыгып баратасыңар. Ушунун баары кайрып өзүңөргө муш болору анык. Анткени жашоо өзү бумерангдан турат. Дагы бир жол кайталап коюн. Иштей бергиле, силерге эч ким тоскоол болгон жок. Садыриним, абсолютный бийлик өз колуңда. Бир гана сураныч, башка кан төгүүгө жол бербегиле. Эл чындыкты билсин.
Америка Кошмо Штаты Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 9000 оганга баш паник берүүсүн суранды. Америка Кошмо Штаттары Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан жетекчилигине Талибанга каршы күрөштө Америка армиясына жардам берген 9000ге жакын оган жаранын өз аймактарына убактылуу жайгаштыруу жөнүндө келишимге кол коюу өтүнүчү менен кайрылды деп жазат Лента.ру. Bloomberg басылмасы келишим Америка менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты орнотуу боюнча ири келишимдин бир бөлүгү болушу керек. Анда Афганстан конушунун айланасындагы маселелер каралат. Ушул жумада Өзбекстан менен Тажикстан тышкы иштер министрлери Абдулазиз Камилов жана Сирожиддин Аслов Вашингтондо иш сапары менен жүргөндө тийиштүү документтерге кол коюшат. Bloomberg булактардын билдиришинче Вашингтон тизмедеги өлкөлөрдүн бийлиги өз аймагына чалгындоо иштерине уруксат берүүнү талап кылууда. Маалым болгондой макулдашуу бардык тараптар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Анткени радикал Талибан кыймылынын согуш-келер буга чейин Тажикстандын чек араларына жакын келишкен. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Анкарадан аскерди колдоо күткөн Бишкек. Туркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстанга, анан Тажикстанга барып аскерди кызматташууну талкуулады. Кыргызстан аскер доктринасын кайра карап, коргоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүү үчүн жалгыз эле Орус эмес Түркия менен да аскери кызматташтыкты арттырууга кызыктар экенин ишарат кылды. Унутулган убада АКШ базасы мындай кадам Орусияга жакпасын айткан аскери аналитиктер. Москва 2014-жылы АКШ базасын чыгаруунун алдында Кыргызстандын коргонуу тармагына жардам берүү боюнча убадаларын аткарбай койгонун белгилешти. Талдоочулар соңку жылдары Кыргызстан менен Түркиянын аскердик кызматташтыгы дээрлик токтоп калганын айтышууда. Буга 2014-жылы Манасаба майданындагы АКШнын базасын чыгаруу алдында Орусия Кыргызстанга аскердик жардам берүүгө убада кылганы негиз болгон. Америкалык транзиттик борбор чыкканына чейин 2011-2012-жылы Бишкекке байма-бай каттап калган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандын наркы $1 миллиард ашуун курал-жарак жана аскер техникасы менен камсыздоону убада кылган. Буга байланыштуу 2012-жылы аскердик кызматташтык боюнча келишимге кол коюлган. Кыргызстан коргоо жөндөмүн арттыруу үчүн БТР, БМП сыяктуу чопкутталган аскер техникасынын жаңы үлгүлөрү, аскердик учактар, тиг учактар жана заманбап курал-жарактар берилери жарыяланган. Кыргызстан коргоо министринин мурдагы орун басары полковник аскердик эксперт Мурат Бейшенов Орусия мына ушул убадаларды аткарбаганын айтты. Мен конференцияда сүйлөгөндө алар тажиктерге бизге караганда аябай көп аскердик жардам берип жатканын айттым. Ошол эле кезде Орусиянын бизде дагы бирдиктүү аскер базасы бар. Ага Канттагы аскер аба базасынын башка ысык көлдөгү Майлы суудагы аскердик түзүмдөр кирет. Ошондой болгон соң бизде дагы караш керек эле да. Путин 5 жыл мурун Кыргызстанда $1 миллиард курал-жарак менен куралдандырабыз деген. Бирок ал убадасын эч нерсесин аткарган жок. Майда барат жардамдар менен гана чектелди. Орусия бизге жакшы жардам берген жок. Алар бизди каяка бармак эле дегендей мамиле жасап карабай эле таштап коюшту. Мындай учурда биз Түркия менен сүйлөшө беришибиз керек. Азыр эми ойлонуп туруп саясат жүргүзгөн оң. Анткени кезинде Ганси америкалык базасы турганда ижара акысынан башка төлөмдөрүн кошкондо жыл сайын $180 миллион ашуун каражат алып турганбыз. Анан Орусиянын кызыкчылыгы үчүн деп биз андан баш тарттык. Ал транзиттик борборду калтырып, ижара акысын алып, ал акчанын жарымын эле биздин куралдуу күчтөргө бөлүп турганда, азыр бизде мындай абал болбойт эле. Биздин мамлекеттин кызыкчылыгын эске алынбай калды. Ошондо биз ал базаны чыгарууга шашпоо тууралуу сунуш бергенбиз. Бирок Орусия бизге басым жасап, АКШнын транзиттик борборун чыгарып, колубуздагы рычагты берип койдук. Орусия болсо бизге жеткиликтүү жардам берген жок. Анан эле биз силердин аскер кызматчыларын окутуп берип жатабыз деп көтөрүп чыгышат. Окутсалар биздеги орусиялык базанын эсебинен окутуп жатышат. Андан тышкары бизге конкреттүү курал-жарак, аскер техникасын жардам бергенде эле жери жок деген оюн билдирди Мурат Бейшенов. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Президент Масавалда жумушка барган сотту кызматтан бошотту. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык судьянын жүрүм-турумун кындыксыздыгын талаптарын бузгандыгына байланыштуу Оңолбеков Дамирбек Мадылбекович Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясын кызмат ордунан бошотулуп, Чүй облустук сотунун судьясы ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселеси боюнча кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров иш-чаранын бардык катышуучуларынын көңүлүн Чүй облустук сотунун төрагасынын масабалында жумуш бөлмөсүнүн эшигин ачууга аракет кылган видео тасмага бурган. Президент кошумчалагандай, алынган маалыматка караганда ал күн сайын жумушка ушундай масабалда келет. Өлкө башчысы жогорку соттун төрайымынан ага карата чара көрүүнү өтүнгөн. Кийинчерээк судьялар кеңешинин чечимине ылайык президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековду кызматтан алуу сунушталган. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.
Акыйкат айткандарды блокко тыккыч болгон хреновый эксперттерге айта турган сөз бар. Мен төмөндө жаза турган постто эч кандай эл аралык враждебный элементтер жок. Эгер эле мээңер ордунда болсо, окугандан кийин түшүнүп жетесиңер. Эки элдин ортосуна бирине бирин ышкай турган эч кандай сөз жазылбайт. Бирок Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тууралуу эч качан оюм жакшы болбойт. Ага болгон тилегим жалаң жамандыктардан турарын да жашыра албайм. Ал үчүн эч ким мени айыптаганга, тем более блокко салганга акысы жок. Рахмонду бир эле мен эмес, намысы ордунда болгон ар бир кыргыз жек көрүшү керек. Мен айта турган сөзүм Баткен областына ыйгарымдуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин Рахмон менен жолугушуудагы мактоого татырлык чыныгы жигиттик мүнөзү жөнүндө. Менимче кайсы бир башка өлкөнүн өкүлдөр менен учурашканда колуңарды төшүңөргө кармап, каккан казыктай какайып тургула деген эреже жок болуш керек. Туура өлкөбүзгө келген мейманга ыза турман жүзөсүнөн элибиздин мейман достугун, маданиятын көрсөтүп, колубузду төшүбүзгө койгондон эч нерсебиз кемип деле калбайт деңизчи. Бирок бул сый урматтын Рахмонго эч качан тиешеси жок экен ошол тизилип турган кыргыздардан бир гана Абдикарим Алимбаев түшүндү. Намысы күчтүү, мактоого арзый турган чыныгы патриот жигит экен. Башкалар аман эле болушун. Кече эле дал ушул Рахмондун кесепетинен адамдарыбыз бөөдө курман болгондорун унутуп салышкан бөжөң байлар. Бир жол тазим кылып Рахмондун алдына тоңкоюп жата калбагандарына да Кудайга шүгүр дедим каңырыгым түтөгөндө. Турган турпаттарын көрсөң көңүл тое турган тоону томкорп, ойдон коруп салгыдай эңгезерди кыргыздын жигиттери тизилип турушуп, колдорун көкүрөгүнө алышып, кимге сый көрсөтүп жаткан түшүнүшпөсө эмне демек элек. Маскара поз министрибиз Алымкадырдын Өзбекстандын бир министрин сунган колун суутуп алик албай койгондон асман үзүлүп жерге түшүп кеткен жокко. Булар деле колдорун төшүнө албай туруп берсе, Рахмон таарынып калат беле. Уят. Союз бузулуп, завод, фабрикалар, мал чарбасы, айыл чарбасы талкаланганда намысыбыз да кошо плинтуска түшүп кеткен окшойт. Өтө өкүнүчтүү. Мектеп окуучуларына мекенди сүйүү, туулган жердин баркын билүү сыяктуу мекенжилдикке тарбиялаган сабактар окулуш керек болуп калды. Антпесек дос душмандын айырмасын билбеген маңкурттарга айланып калышыбыз биз кыргыздар үчүн эч кеп эмес окшойт, дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында.